Шоу-бизнесте жаңы түгөйлөр. Дайыр Исмадияров менен Гүлназ Чыныбек кызы кыз жигитпи? Дайыр Исмадияров менен Гүлназ Чыныбек кызы. Алма сунсам колуңа дегендерди дуэт аткарып чыккандан кийин көп жерге чогуу баргандарын көрүп калчубуз. Акыркы кезде социалдык тармактарда дос таныштары ырчыларды белгилеп, бактылуу болгула деп бата берүүгө өтүштү. Мындан улам бир ирет Дайыр өзүмдүн чөйрөмдөн жүрөгүмдүн ээсин таптым деп тамашалай айтканы эске түштү. Демек пекеринен айтылбаган сөз көрүнөт. Гүлназ менен мамилеси тууралуу ырчы Суперчекет KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Гүлназ менен дуэт аткарганыбызга байланыштуу тойлорго чогуу чакырып калышат. Ошондон улам элде кыз жигит деген ой жаралган окшойт. Экөөбүз ага карындаш катары мамилебиз жакшы, дейт Дайыр. Бул кезге чейин башка жылдыздарда мамилесин коомчулуктан жашырып, ага карындаш катары жакшы сүйлөшөбүз деп көп айтышчу. Аягында ага карындаштын мамилеси тойго жетчү эле. Дайыр менен Гүлназдын мамилеси кандай болот байкай туралы. Маалымат багы Суперчекет KG. Самара Каримова Кремльде концерт койгондон кийин депутат болууга кириштиби? Ырчы Самара Каримова Кремльде концерт бергенден кийин өзгөрүлүп, кыргыз ырчыларынын теңине албай калганын байкадыңарбы? Анан калса, каратамандардын тойлоруна барбай, үлкөндөрдүн гана оюн зогуна, мааракелерине чоң ставка менен сүйлөшүп калыптыр. Ушинтип да бой көтөрөбү? Кандай болгон күндө дагы карапайым элди жерибеш керек. Ал эми кыргыз ырчыларынын ичинен рейтинги өзүп баратса, кеп жок. Атаңдаштык аркылуу чыгармачылык чыңалат эмеспи? Инстаграм жылдызы Самара Каримованын колдоочулары чыны менен көбөйгөнү. Бул жагына дайыма өзүн өстүрүүдө иштегени. Ошого жараша амбициясы да бар экени жашыруун эмес. Буга чейин мамлекеттик кызматтарга умтулуп келген. Маселен, Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга бир күн директор болгонго үлгүрүп, көп узабай коомчулуктун каршылыгынан улам жумуштан алынганы эсибизде. Мындан башка да мекемелердин жетекчилигине ачыкта, көмүскөдө аракет кылганы айтылып жүрөт. Ал эми биздин маалыматтар боюнча Самара Каримова 2020-жылкы парламенттик шайлоого аттанууга даярданып атканы, таасирдүү партиялардын бирине кирүүгө кызыктар экени каңкууланды. Популярдуулугу күчүндө турганда, көсү Асан Мансуровдун капчыгы калың болуп атса, өзү ажайып чырайлуу экен, шаңшыпырдаса, солкулдаса, айтор көп жагынан депутат болууга төп келишип баратса, эл колдоп берсе, ким токтотмок эле. Бирок элекүүлүү болуу үчүн эр алды саясатты терең түшүнүү зарыл. Мыйзам жазуу, элдин көйгөйлөрү менен иштөө үчүн билим керек. Бул сахнага чыгып алып, ак көйнөгүн желпип ырдап кое эмес да. Маалымат багы Аргумент Чекит KG. Гүлжигит Сатыбеков жаңы жылдык шоу кечеге чакырат. Ырчы обончу Гүлжигит Сатыбеков жаңы жылдык шоу кечеге чакырат. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Жаңы жылды чогуу тосолу, майрамдык шоу кечеге чакырабыз. Кызыктар алдыда, деп билдирди ырчы. Ырчынын жаңы жылдык шоу кечеси 25 декабрда Ош шаарында башталып, Жалал Абад Кербен шаарларында уланып, 29 декабрда Бишкектеги Тайказан ресторанында аяктайт. Шоу-концертке ырчылар Гүлнара Кахарова, Ильяс Абдыразаков, Гүлсүн Бостонкулова, Айтурган Эрмекова жана башкалар катышат. Белгилей кетсек, ырчы Гүлжигит Сатыбеков 1980-жылы 9 январда Ош шаарында төрөлгөн. Кыргызстандык ырчы, обончу, аткаруучу Мен сенден кетейинчи чыгармасы 2013-жылы жылдын супер эри наамына татыган. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.